эмне болуш керек дегенде психологияны жакшы өздөштүрүш керек болуп атат адам. Мына психологияны. Психологияда биз минтип жашаганбыз да мурунку түшүнүктө. Мен жесирмин, жесирлер бар. Мен жетиммин. Мен жардымын. Анысас келгенсип пендебиз деген бала бир. Мон мусулмандар алып келди. Пендебиз, кулбуз деген бир психологияны алып келди да. Байкушмун. Анан карыдым. Анан балдарды эле көрөйүн. Күнүн көрсөм болду. Анан чуркап жүрүп өлүп калсам болду деген. Ал психологиядан такыр кетиш керек. Психология эмнени иштеш керек? Менин анатомиям астрологиядан жаралыптыр. Мен материя кудай экенмин. Мен сөзүм менен оңдой алат экенмин. Менин сөзүм бирөөнү ойготот экен. Менин мээримим, жакшы сөзүм бирөөнүн духун көтөрөт экен. Ал жашагысы келип калат экен. Менин көзүм көрүнө нерсени өчүрүш керек экен. Менин бутум улуулукка иштеш керек деген түшүнүк жок болуп атат да бүгүнкү күндө. Психология. Мына бийликтегилердин психологиясы. Эптеп күн өткөрүш керек, бийликке барыш керек, бизнесин улаш керек, акча жазаш керек, авторитет болуш керек, кийинки выборго акча, да бир электорат керек. Ушул психологиясы. Мисалга, же болбосо психология бир аял, анан эркек деген эле болгон. Жок, жаңы доордо мен улуумун деп. Баарыбыз эле мына адамзат кантип биригет дегенде ааламда минтип берилет. Биз эмне деп? Жаныбыз асмандан келиптир. Жер үстүндөгүнүн баары жердеш экенбиз деген бир психологияда болуш керек. Анан доктор, сиз ушул ааламдык илим алган адам катары ушул мен айтып аткан психологияга ишенесизби? Ушу туурабы? Ошондо психология өйдө болсо, анатомия өлбөй калганына ишендиңизби? Ооба, мен ошол Башчы Артаналайдын илимине катышып, психологияны аябай жакшы түшүнүп, анан чындап эле адам өлбөй калышына толук ишендим. Анткени медицинада биз психологияны окуйбуз. Студент кезде, ординатурада, психиатрический болезнени окуйбуз. Бирок биз ал жакта адамдын психологиясын, характерин, ошол психология бузулганда кандай оорулар келип чыкканын окуйбуз. Көрсө ааламдык илимди, Башчы Артаналайдын илимин алгандан кийин мен психология такыр башка нерсе экенин аябай түшүндүм да. Ошондой көп түшүнүккө жеттим. Анткени психологияны көрсө адам өзүнө калыптандырыш керек экен. Психологияга жараша өзү анатомия иштеп баштайт экен. Мисалы үчүн биз чынында эле көнүп калганбыз, адам карыса өлүп калат, же болбосо ооруп калса больницага барыш керек. Бир жер ооруса, ал жерим ооруп атат деп врачка кайрылып, ага дарыланыш керек деп. Эгер врач мисалы үчүн болбой калды, сиз кечигип калыптырсыз, же мындай неизлечимый оорулар бар экен, буга медицинанын алы жетпейт десе, анда биз өлүшүбүз керек экен деп ошого түшүнүп, ошонун психологиябызга жазылып калган да. Бул ааламдык илимде психология деген бул такыр башка экен. Адамдын Башчы Артаналай айткандай, чындап эле адамдын психологиясы мен улуумун, же мен улуу дүйнөдөн келгенмин, энергиядан жаралганмын, энергияда эле күчүм бар деп психологиясын өзгөрткөндө анатомия такыр башка кызматка өтөт экен дагы. Анатомия чынында эле астрологиянын ролун аткарып каларына мен толук ишендим. Анткени ошол психологияга жараша анатомия өзү өзгөрөт экен. Өткөн сабакта айткандай эле анатомия чынында чоң бир кызматка жаралат экен. Ар бир органдын чоң бир кызматы болот экен. Ошол кызматын аткарбаганда, энергияны туура эмес кабыл албаганда ошондон оору келип чыгат. Бул жерде мына караңыз. Анатомияны мына медицинада эмне деп атат? Боор канды тазалайт. Фильтр. Мисалга, же биз механический тил менен, технический тил менен алганда, водительдердин тили менен айтканда, бул топливный фильтр деп түшүнүп коюшубуз керек. Же масляный фильтр депчи тазалап туруучу. Медицинада ушундай эле берилет, туурабы? Башка кызматы жок. Болду, адамды эле ушуну кармап туруш үчүн. Бул ааламда боор такыр башка кызматка берилет. Мына азыр ошо ааламдык кызматын ар бир орган аткарбаса, организм
зарвется, сгорит запчасти деп берилет. Ал эми боор эмне кылыш, кызмат кылыш керек дегенде, мына медицинада болуп тур, тактап тур, ал канды тазалайт экен. Бул ааламдык чоң кызматы кыргызда эмне дейт? Боорум ооруду дейт. Боор ооругудай эле иш экен дейт. Же болбосо бирөөнү айтат, таш боор экен дейт. Мына ошо анатомия илиминде, жаңы илимде ошо мээрим төкпөсөң, мындай бооруң оорубаса, керек болсо табиятка мээрим төкпөсөң, мына ошо табиятта жашап атпайбызбы? Бул Кудайдын көзгө көрүнгөн керемети турбайбы? Табият Кудайдын кабарчысы, аткаруучусу турбайбы? Ошо ичип аткан сууга мээрим төкпөсөң, же жашап аткан бактыңа мээрим төкпөсөң, бооруң ооруп баштайт дейт. Анан докторлор ар кандай дартты кое берет. Мисалга, боор оорулардын кандай аттары бар? Мисалга, боор оорулардын түрү аябай эле көп. Гепатиттен башталат, цирроз печени болот, недостаточность, печёночная недостаточность болот. Аябай эле көп боор оорулары. Опухольдар болот, рак болот. Көрдүңүзбү? Мына урматтуу улуу журтум. Көрсө адамдын анатомиясы, ошол мына. Азыр мына мынтип атат. Табиятты силер бейишке айлантыкыла дейт. Табиятты кантип бейишке айлантам деп ойлойсуң да. Көрсө сен табиятты жакшы таанысаң, мына бул жердегидей мына. Ааламды тааны, табиятты таануу, өзүңдү таануу, кыргызды таануу, адамзатты таануу дегендей биринчи ааламды таануу. Аалам эмнеден куралыптыр? Ааламдан сен куралыпсың. Демек сен ааламдан куралсаң, ошондой күчүң бар экен деп мына. Карасаңыз. Экинчи табиятты таануу. Анан табиятка, бул дүйнөгө биз табият жашоосуна келдик да. Эмнеге? Чындыкты орноткону. Улуулукка үндөгөнү. Чындык үчүн туруп бергени. Мына улуу адамдар такыр башка болгон да. Мына биз деле бала кезде. Улуу адамдар такыр башка болгон. Азыр улуу адам таппайсың. Сүйлөшөйүн десең, акыл сезими өчүп калган. Сүйлөшөйүн десең, кошоматчы болуп алган. Сүйлөшөйүн десең, улуу ой жок. Улуу аксакалдарды мына мен Бишкектен кыдырып, Кыргызстандан кыдырып бардыр эми жерлерде. Көрдүңүзбү? Ошол жоголуп кетти. Мына ошо сыяктуу сиз мээрим төксөңүз, боор оорубайт деп атат да. Жок. Азыр мына мынтилеп атат. 3-5 жылга жетпей көп адам өлүп кетет. Адам заттын 70% жок болот деп. Эмне деген дарттар менен өткөндө айткандай, ошо энергия келди. Ошо адам чыныгы кызматын аткарбаса, ар бир анатомия өз органын аткарбаса, ошол күйүп кетет. Ошондуктан биз көргөн, билген адам катарынан ошо кыргызды сактап калалы, түшүндүрүп калалы деп аракет кылып атабыз да. Доктор, сиз эми ушул чындап кыргызды кантип сакташыбыз керек? Кандай ойлоп калдыңыз? Ушу эки билимдүү мындай аралаштырып көргөн адам катары.